Саламатсыздарбы? Мен бул видео менен элден жардам сурайын дегем, силерден жардам сурайын дегем. Себеби азыр мен сиңдимди атын эле кара кылбастан ата-энемден уруп калышына себеп болду. Азыр мен каяка барбайын, ал адамдардын түбү күчтүү деп токтотуп атышат. Губернатордун укасынын досу, ал кыйын, ал уже сүйлөшүп койгон депчи. Ошого дагы элден жардам сурайын деп. Менин сиңдим алардан акча сураган үчүн. Бирок эмнеге сураган? Эмнеге 200 миң эмес, 184 миң. Алардын ошол 16 жашар кызы сиңдимдин сумкасындагы акчаларын уурдап, алтындарын уурдап кеткенден апасына сиңдимди кызыңыз уурдап кеткен, алтындардын акчасы ушунча болот. Акча мынча акча бар эле, мынча алтын бар эле деп апасынан сураган. Алар болсо билгениңди кыл, мен 2 минутта сени каматып салам дешкен. Анан сиңдим кайра жазган. Силерди ушу сөзүңөрдү дагы интернетке чыгарам. Анда деп. Анан ошонун айынан булар план кылып, кайрадан жакшы сүйлөп сиңдиме акча котором мейли деп, бул жактан укмкнын балдары Бишкекке учуп барышып, анан булар даяр турганда булар акча салган. Анан сиңдимди кармашкан. Сиңдимдин ордунда башка аңар болгондо деле роудуга жазып отурбастан апасынан биринчи сурап көрөйүн дейсиң да, туурабы? Ошого жардам бергиле, сиңдим камалып кетпесин. Элдер сүйлөй берет мейли, но ата-энем дагы, бирок аны ата-энем түшүнбөйт. Элдердин сөзү аларга катуу тиет.